сам продукт, потому что в любом случае... Бишкекте эл аралык Тэкспо көргөзмө форуму өтүүдө. Ага атамекендик тигүүчү ишканалардын ээлери, чет элдик текстиль чыгаруучу компаниялар жана дизайнерлер катышты. Аталган көргөзмөгө бул жолу чет элдик ишкерлер көп келишти. Алардын арасында кытайлык ишкер Чжоули дагы кездемелердин түрүн алып келген. Бул көргөзмөгө биз Кытайдын Шаосин шаарынан келдик. Биздин фабрикада таза пактадан кездемелердин түрлөрү чыгарылат. Жылдык товар жүгүртүүбүздүн көлөмү 3 миллион доллардан ашат. Кытайдын ичинде жана чет өлкөлөргө дагы кездемелердин түрүн экспорттайбыз. Алдыда кыргызстандык ишкерлер менен дагы иштешүүнү пландап жатабыз. Чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн тышкары атамекендик өндүрүүчүлөр дагы көргөзмө форумга активдүү катышууда. Себеби бул аянтчада буйрутма берүүчү кардарларды жана кездеме чыгаруучу компанияларды таап, келишим түзүп, түз иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин ярмаркага катышканыбыз ошо чогуу болуп, команда ойноп, Лекпромду көбөйтөйүн деп атабыз бизче. Потому что бизде эң важныйсы биз ткань болсок, буякта көп именно швейный представителер бар. И Тэкспо форум деген бул объединение всего, да, всех сфер деген тема, да. Ошол үчүн биз ошону чогулуп, команда иштеп, көп максаттарга жетейин деп атабыз. Эң главныйсы чогуу болуп, бир команда болуп. Чет элдик ишкерлер менен атамекендик өндүрүүчүлөрдүн жана дизайнерлердин башын бириктирген бул көргөзмө форумдун алкагында жаңы коллекциялардын бет ачарлары жана мода көрсөтүүлөр, текстиль өндүрүүшүнүн заманбап технологиялары боюнча презентациялар, панелдик талкуулар орун алды. Бунун негизги максаты биздин өндүрүүчүлөр менен аябай чоң ири буйрутмачыларды бириктирүү. Азыр Кытайдан 50 ишкер катышып атат. Орусия Федерациясынан 150 ишкер катышып жатат. Казакстан Республикасынан 70 ишкер катышып жатат. Бул буйрутмачылар. Кыргызстандын 80 ири ишканасы катышып жатат. Тэкспо көргөзмөсү өлкөдө 4-үнчү рет өтүүдө. Жеңил өнөр жайды өнүктүрүүгө багытталган мындай иш-чаралар өндүрүштү кеңейтип, атаандаштыкка туруктуу болууга жол ачууда. Буга чейин өткөн көргөзмөдөн ишкерлер жалпы 5 миллион долларлык келишим түзүшкөн. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.